Кычыраган кыш жилдеси дегенибиз менен суук өтө деле кылычын кайрап, ызгардын күч илеби жоктой сезилет. Бирок кыш деген кыштай, кыз деген кыздай болсун дешип, кар тилегендер андан көп. Кокус жайда кургакчылык болуп калса кантебиз деп чочулагандарчы. Мына ушундай кыжаалат ойлор болбош үчүн талбас эмгек керек деп жалаң алдыга умтулуп, жакшы үмүт тилектерге жармакташ жашаган Талантбекова Майрам Талантбековна ал бала күнүнөн сот болом дечү экен. Акырындык менен ой кыялы мүдөөсү жүзөгө ашып келе жатат. Учурда Жети Үз райондук сотунда бөлүм башчы, аппарат жетекчиси, Кыргыз мамлекеттеги юридикалык академиясын аяктаган 3-класстагы юрист. 2016-жылы жогорку билимге ээ болор замат Каракол шаардык сотуна курьер деген жумушка кирет. Көчөнү көчөлө кыдырып, мекеме ишканаларга кат таратат. Бутунан бут калбай, бут шилтерге дарманы жок кечки үгүндө араңдан зорго үйүнө келчү. Ары карап, бери карагыча кыш өтүп жаз келет. Күн артынан күн, ай артынан айлар жылып, тез эле 8 ай өтүп кеткен болот. Ишке чыйрак тыккан, бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырбаган тетик, көшөкөр кыз бат эле көз келинип, жумуш орду өйдөлөдө. Майрам илешип, илең салаң болуп жүргөндө жадында жек көрөт. Акыйкат, эч кимге жамандык кылбаган соттордон болсом деген тилекте. Сот отурумунда аудио, видео жазма каражаттары менен иштөөгө каныгып да калды. Мындай жаңылануу иштери доогердин, айыпталуучунун, жактоочунун, прокурорлордун жоопкерчилигин жогорулатып эле койбостон коррупцияга да бөгөт болоорун айтат. Бизге негизи эле күнүнө 10дон ашык иш түшөт. Көбүнчөсү жарандык иштер жана башка да кылмыш иштери да көп түшөт. Анан азыр санаа ариптештирүү деп киргизип, бизде автоматтык түрдө бөлүүчү система бар. Ошол системага регистрация кылабыз, каттайбыз. Ага каттаганда бул система өзү бөлүштүрөт судьяларга, ар бир судьяга. Себеби бардык судьяга тең бөлүшүп, тең каралгандай болушу керек депчи. Мына азыр ар бир ишти бүт бардык маалыматын киргизебиз. Эмне жөнүндө иш түшкөн, кандай жөнүндө толук маалымат кирет бул жака. Арыз берүүчү доогерлердин аты жөндөрү дагы. Андан сырткары жоопкерлердин аты жөндөрү дагы кирет. Жашаган адрестери менен чогуу. Мен азыр жарандык ишин каттап жатам. Бул иш боюнча банк кайрылып жатат, акча өндүрүү боюнча. Азыр жоопкерин каттайбыз. 60 миңдик сумманы сурап атат. Өз убагында банкка төлөп бербегендиктен жарандык процессуалдык кодексинин талаптарын сактоо менен бизде акча өндүрүү үчүн 60 миң карыз акчаны өндүрүү үчүн арыз менен кайрылып жатат. Бул сотто сөзсүз түрдө бир тараптуу эле чечилет да, эки тарапка тең чечилбейт бардык учурда. Мисалы, доогер арыз менен кайрылган болсо, доогердин арызын канааттандырып, жоопкердин өтүнүчтөрүн канааттандыруусуз калтырып коюшу мүмкүн. Ошол учурларда бизде тараптар сөзсүз түрдө бир тарап утулуп, бир тарап уткан болуп калат. Ошол себептен мен ойлойм нааразычылыктар чыгат депчи, кээ бир учурларда келип чыгат. Аял заты кылмышка барбаш үчүн мен ойлойм жашоо турмушуна жетиштүү акча каражаты болсо, же көбүнчө учурлар бизде кылмыш эмне себептен болот? Жумуш жоктуктан, аргасыздан, именно аял заты кылмышка барганы бул өз баласын бага албай, аргасыздан акчага, карызга батып, анан ошол себептен барабы деп ойлойм. Анткени бизде азыр жумуш көп аял затына жумуштар жок. Андан сырткары дагы балдарды багуу үчүн, жеке эле өзүн да багуу үчүн азык түлүктөрдүн дагы баасы өтө кымбаттап жатат, өзүбүз байкагандай эле. Анан ойлойм ошол себептен ушундай жолдорго барышат деп. Миграция боюнча адам затына өтө эле оор таасир этип атат деп ойлойм. Себеби бардык бала, бардык эне, ата дагы өзүнүн баласы жанында болсо дейт. Жанында болбосо дагы жакынкы айылда, жакынкы шаарда турса, өзүнүн көз алдында болсо дейт. Анан
чет өлкөгө чыгып кеткенде дагы ар кандай учурлар болот. Ал жерден кандай жерде жашайт, кандай тамактанат, кандай иш алып барат, ата эненин жүрөгү өтө, эненин особенно эненин жүрөгү назик болот эмеспи? Анан эне дагы көп учурда баласына сөзсүз түрдө сарсанаа болот. Анан ошондон өтө эле оор болот алыс жерде жүргөн. Миграцияга көп чыккандыгы себеби ошол баягы эле бизде жумуш жоктуктан жана жумуш бар болсо дагы жумуш ордуна орношуш үчүн өтө оор болуш керек биздин жарандарга. Ошол себептен миграция дагы көп болуп жатат. Автоматташтырылган маалыматтык системасы сот тутумунун ачык айкындыгын камсыздайт. Иштин натыйжалуу, сапаттуу болушуна жол ачаарын кошумчалады. Санариптештирүү, электрондук ыкмага өтүү эң негизги реформанын өзөгү болду. Арыздаттануулар автоматтык түрдө бөлүштүрүлүп, соттордун баарына иш текши бөлүштүрүлөт. Жалгыз төраганын көзүн карамай, унутта калды деп көптөгөн иштеге жакшы жагдайларга кубанып турат. Мындай мамиле ишине берилгендиктен белгиси болсо керек. Бизде бул АВФ системасы Ысык-Көл областына 2019 жылдан бери орношулуп келатат. Бизге 2020 жылы келди. Бүт бардык техникалардын баарын орноштурулуп, камсызданылган. Бардык соттук өтүп жаткан процесстердин баарды видео, аудио запись жүргүзүлөт. Бул жерден андан тышкары деген онлайн соттук отурумдарды да өткөзсөк болот. Өзүңүз көргөндөй 2020 жылы ковид учурунда дагы, вирус учурунда дагы бизде аябай чоң жеңилдик болду. Себеп дегенде камакта жаткан айыпталуучулар менен ушул АВФ системасы менен эле онлайн соттук процесстерин өткөзүп, жанагы аралыкты сактап, жана вирусту көбөйтпөш үчүн дагы бизде жакшы чаралар көрүлдү ушул системабыз менен. Анан бул эмнеси жакшы болду? Бардык соттук процесстин тараптарын, катышуучуларын бир тартипке салып, бардыгын көзү мындай тартипке салды деп эсептейм. Себеби жүргүзүлүп жаткан видеозапистердин бардыгысы ишке да тиркелет. Анан ал эртеңки күнү бир кандайдыр бир суроолор чыкса, ошол видеозаписти көтөрүп карап чыксак болот да. Жаш болсо да ишке так. Адамдар арасында бири-бирине ишенбөөчүлүккө бөгөт коюу ишин чын дилден жактырат. Бирге иштешкен кесиптештер арасында кадыр барктоо. Бардыгы бир атанын балдар кыздарындай ынтымактуу. Билгендерин үйрөтүшүп, билбегендерин сурашып, акыйкаттык, чындык үчүн деп биримдикте иштешет. Азыркы мурункуга караганда салыштырмалуу мен мына 2016 жылы келгем ошол сот системасына. Ошого салыштырмалуу бүгүнкү күндө жакшы эле жеңилдиктер бар деп эсептейм. Себеби ал кезде бүт бардыгы кол түрүндө жазылчу, бизге иштердин бардыгысы кол түрүндө бөлүштүрүлчү. Мындайча айтканда, төрөгага иштерди алып кирип берсек, төрөгө анан ар бир судьяга өзү бөлүп берчү. Бүгүнкү күндө бизде автоматтык система бар, атайын. Ошол автоматтык бөлүштүрүү системасына каттайбыз. Компьютерга каттап киргизгенден кийин бул система өзү бөлүштүрөт. Бул жерде дагы коррупциянын жана ошондой башка дагы бир жакшы жеңилдиктери бар деп ойлойм. Коррупцияны дагы алдын алат деп эсептейм. Себеби бул бардык судьяга тең бөлүштүрүп берет система. Сот өзүн кайсы ишти караарын билбейт. Бул бизге кеңсе бөлмөсүнө, соттун кеңсе бөлмөсүнө иштер келип түшкөндө дароо эле автоматтык системага каттайбыз. Каттаганда бул кечки саат 4-тө жана эртең мененки таңкы 6-да бул автоматтык система өзү бөлүштүрөт. Бөлүштүргөндө дагы судья дагы, төрага дагы билбейт кимге кандай иш түшкөнүн, эмне болгонун. Иш бөлүнгөндөн кийин сөзсүз түрдө жанагы базага бардыгысы киргизилген жарандык процессуалдык жана жазык процессуалдык кодексинин талаптары киргизилген. Канча мөөнөттү карап өтүш керек, канча мөөнөттү изучение кылыш керек аны.
кайсы күнгө канча күндүн аралыгында иштерди дайындаш керек деген бардыгы киргизилген. Ошол талаптарды сактоо менен иш менен судьялар таанышып, анан ошол базага дагы киргизип турушат. Бардык иш катталгандан баштап өкүм чыгып, эгерде даттанылган болсо, даттануулар дагы катталып, жогорку инстанцияларга дагы ушу база менен кетирилип жатат азыр. Иш дайындалгандан кийин бардык тараптар белгиленген убакытка, чакырылган убакытка өз убагында келип берсе, өзүнүн мөөнөтүнөн кечиктирилбестен каралат иштердин бардыгысы. Биринчиден сотто иштеген абдан жакшы, аял затына. Кесиптештерим жөнүндө айта кетсем, бардыгы жогорку билимдүү, мыкты адамдар. Майрам жөнүндө айта кетсем, өзү жаш болсо дагы билим деңгээли жогору, адамгерчиликтүү, келечекте сот болот деп ишенебиз, жашы жетсе. Ишке болгон немилигиси өтө жакшы. Чогуу иштешип келатканыбызга ушу Жети Көз райондук сотунда 2 жылдан ашык болуп калды. Буга чейин да Каракулук шаардык сотунда иштеп келген. Анда да өзүн жакшы көргөзүп, азада биз менен аябай жакшы иштешип келет. Майрамдан ушу жакшы үлгү алса болот. Өзү бизде апалар жетекчиси катары жумушун так жана туура аткарат. Мактаочу эле кыз, жумушун жакшы аткарат. Майрам Талантбек кызы 1995 жылдын 24 декабрында Кызыл Суу айылында төрөлгөн. 3 бир туугандын улуусу, бөбөктөрүнө өтө камкор. Иниси сыймыкта болочок юрист, студент. Сиңдиси Айдай мектепте окуйт, дизайнер болом деп турат. Атасы Талантбек айдоочу. Апасы Назгүл Абдрахманова райондук ооруканада кадрлар бөлүмүн жетектейт. Тайенеси Акен Курманова айылчылап келген. Ал Майрамдын эмгекчилдигин, күжүрмөндүгүн, кай жумуш болбосун баш көтөрбөй, моюн толгобой иштерин айтат. Үй ичин гүлгө бөлөп, эшикке чыгып мал жандыктарын тейлеп, тыным билбейт дейт. Мектепте да жалаң эң жакшы деген баага бүткөн. 9 класстан кийин эле юридикалык коллежден окуган. Андан соң жогорку окуу жайына өткөн. Ата-энеси юрист болушуна карама-каршы болушкан. Акалачан дарыгер болсо дешкен. Окууга өтүш үчүн акча керек, кайдан табабыз, анан кантип ишке орноштурабыз деп кыжаалат болушкан. Таята тайенеси өз каалаган кесибине окусун деп колдоо көрсөтүшкөн. Учурда тайенеси 80ден ашса да тың тарс, өмүр бою мугалим болуп иштеп, ардактуу үй салууга чыгышкан баатыр эне. Майрамдан ушу кичинекейинен баштап менин көз алдымда бизге жакын жерде жүрүп, жакын бат-бат келип, биздин үйдө болду, колумдан тарбия алды. Кичинекейинен эле эмгекчил. Эң кичинекей жаңы басып жүргөндө дагы көчөдөн келатып, бир гүл көрсө, же бир жакшы нерсе көрсө, көтөрүп алып мага таятасы көзгө алып келчү. Подарка деп. Кичинесиндеги сезим ушунусу аябай эсимен кетпейт. Балам зейиндүү болчу кичинесинен. Мектепке барган кези дагы эсимде, мектепке ушундай дирилгир, аракетчил, аябай намыскөй, окуусун жакшы окуп бүттү. 1-класстан киргенден баштап ушу ата-энесине мындай оордугун салбай жалаң өз аракети менен окуду. Бул чындык, менин көз алдымда турат. Баягы мактаган эмес. Ошентип мектептин анан кийин турмушта ар кандай болот экен. Мен 2 уулум каза болуп калуунан бул кыз 7-класс окуп атканда ошол кызым кичине барына мындай аракетчил деп анан ошо кызымды бергин мага, биз 1 жылча бизди багып берсин. Уйса аялбай ооруп калдым да, анан ошо кызым колума барды желедүүгө. Анан уйса алып өзү азыр деле неме анда кичинекейинде арык ушундай сиңдисиндей болчу. Саалар бекен, саялар бекен десем, ай уйса аяласың го десем, саайм эле деп барып эле тырмышып эле уйдун эмчегин кармап алып эле кадимкидей саап берди. Аракетчил болчу. Анан орус классында окуду да бияктан. Райцентр болуп Покровкада. Желедүүгө кыргыз айылбызда. Анан мектепке алып бардык атасы экөөбүз. Эми орус классында окуган кыз окуялар бекен.
окуй албай турган болсо кайра Берели. берелик деп анан экөөбүз тең мектепке барып отургуздук. 1-2 күнгө чейин аябай эле биягы ичибиз эле бир кызык болду да. Баргандан кийин эле кадимкидей эле окуп эле кыргызча сүйлөп эле жакшы окуп кетти. Баягы 5терди дагы эле алып. Анан математика сабагынан бир күнү келиптир. Бөлчөк деген эмне айтат, билбей атам деп. Анан атасы түшүндүрүп берди. Бөлчөк деген ушундай орусчасы мындай болот деп. Бир камчы салдырган жок. Жакшы. Отлично окуп кетти. Аяктан дагы. Анан бир жыл окугандан кийин кой деп анан келин алып калдык дагы анан кайра үйүнө бердик. Өзүнүн мен сот болом кичинекейинде. Сотточу ар бирибизди сурак алып. Келечек ушул баягы баланын оозуна эмне келсе ошону тилеги ошол деп анан кийин юрфак өттү. Караколдогу жакшы окуду, аяктан дагы жалаңса тилеше менен бүттү. Анан Бишкекке которулуп, Бишкектен окуду жогорку кузайын. Аяктан да жакшы окуду, мактоолорду алып. Анан кийин магистратурасына тапшырды шак эле. Аны бүтүп келип анан шак эле бу Караколдогу органга кызматкер болуп иштеп калды. Анан грамоталарды алып, иштери жакшы. Жалаң эле иш менен эле аракет кылбай, үй бүлө ата-энесине дагы ушу базар сайын келип, үйүн жыйнап, бөбөктөрүнө кам көрүп, ушундай аракетчил. Биз ойлочубуз да балдардын улуусу кичине бошураак болобу деп. Жок, андай болгон жок. Эмнеге болсо чыйраак, сөзгө тетик, анан мунун бир артыкчылыгы аябай боорукер. Адамга мындай жаман айтып, катуу айтайын дебейт, боорукер да, мамилеси жумшак дайыма. Кызым ошол ошентип өсүп, кызматын аракет кылып жакшы иштеп келатат. Келечек үмүтү чоң, аман эсен ден соолугу болуп, ошол үмүттөнгөн келечегине жетип, жакшы иштеп, анан буякка которулуп келип, бияктан да жакшы орун алып иштеп атат. Жакшы. Эми өмүр узун болуп, баягы кыргыз айткандай, көз тийбей, сөз тийбей, өз келечек, өзүнүн намызына, өзүнүн аракетине жетишип, келечекте бир жакшы. Анан ортодо жалаң эле кызмат деп жүрбөй, балам турмуш кур деп дагы түрткүлөйм. Менин жашыман өтүп, мына бу 83-тү таядым. Өмүрлүү болгула барыңар. Кудай жакшылыгын аябасын барыңардын. Ден соолук болсун. Оомёнус молдук бір батам берейин балам. Майрамдын гүлдөрү бажырайып ачылып, ишикте чилде учур болсо да куду жайдай жайнап турат. Эмгекчил, эпчил кыз эригип отурбайт. Ар дайым шайдоот кыймылдап, иш менен алек. Гүлдү мен өзүм кичинекей жактан эле аябай жакшы көрөм. Гүлдү аябай көп өстүрөм. Кайсы жерде болсом дагы өзүмдүн отурган кабинетимде да гүлдөр көп. Үйгө дагы атайын ушу гүлдөрдүн түрүн сатып келип, өзүм алдан кайра отургучтар чыгарып, отургузуп гүлдү аябай жакшы көрөм. Жумуштан келгенден кийин дагы сөзсүз түрдө кечкисин бир маал атайын гүлдөргө өзүнчө убакыт бөлөм. Гүлдөрдү сугарып, аларды карап, дарылоочусун дарылап, бул дагы мага өзүнчө бир рахат берет. Анан оор жумуштан чарчап келгенден кийин дагы ушу гүлдөр менен алектенсең, өзүнчө бир чарчаганыңды да унутуп, көңүлүм ачылып, аябай сонун болуп калат. Майрамдын дагы бир өзгөчөлүгү пианинодо ойной алат, комуз чертет, сүрөт тартат. Музыка жан дүйнөнү азыктандырып, ийиргетип, кыял сермеп алууга түрткү берет дейт. Мектепте окуп жүргөндө музыкалык билимди алган. Жөндөмдүү, шыктуулугу, аны башкалардан өзгөчөлөнтүп турары ачык айкын эле байкалды. Жумуштан келер замат үй иштери, анан өзүнүн өнөр-канасына баш багуу. Чарчадым, чаалыктым дебестен алдына койгон максаттарын ишке ашырып, анан жай алып, тынч отуруп, тынч уктайт. Бул өзүнчө кызыгуу, орусча айтып коет эмеспи, хобби депчи. Бул мен жумуштан сырткаркы өзүнчө хоббим деп айтсам болот. Зериккенде же бир кандайдыр бир настроениең бузулуп, же чарчап турсаң келип, ошолор менен алектенип,
кааласаң пианино чертип же сүрөттү тартып өзүнчө кыялданып отурсаң бул өзүнчө бир рахат болуп көңүлүң ачылып баардык нерсенин баарын унутуп каласың. Эмгекчилдик ар бир эле жумушту, менин оюмча ар бир эле жумушту ар бир адам өзүнүн чын дили менен сүйүп көңүлдөнүп жасаса бул чоң жеңилдик, чоң жетишкендиктерге жетишет, ийгиликтерге. Мен өзүмдү айта кетсем, 2016-жылы окууну жаңы бүтүп келгенде эле 2 ай жумушка кире албай жүрдүм издеп. Анан Каракол шаардык сотунда бир орун бар деп баргандан эле барсам, курьердин жумушу экен. Ошого да карабастан макул болуп, айлык маянасы 2000 сом болчу. 2000 сомго макул болуп, шаар ичин кыдырып мекемелерге соттун Каракол шаардык сотунда иштешим, Каракол шаардык сотунан башка мекемелерге бардык каттарды ташып 8 ай өзүм иштедим. Мен киргенде күз мезгилинде кирип калдым, сентябрь айларында. Ал учурда жамгыр көп жаады. Анан 8 ай иштеп ошо күз, кыш, анан жаз чилделеринде иштедим. Жаанчыл, анан жамгыр, кар жаап жаткан кезинде. Ошо бутумдун соолгонуна карабай, бир топ бут кийим алмаштырганыма карабай, тырышып ошо иштеп келдим. Кесибимди сүйгөндүк бул дагы. Анан кесибимди сүйгөндөн дагы бул ата-энем мага ушундай жакшы тарбия бериптир. Кандай иш кылсаң дагы өзүңдүн ишиңди жакшы аткар, майын чыгара жаса депчи. Анан ошого да ыраазы болом. Мен ата-энемдин айткан сөздөрүн дайыма эске алып, кандай жумушка киришпесем, эмне кылбасам дагы аягына чыгарып, бардыгын тастыктап, жакшы жасаганга аракет кылып, анан ошонун кесепетинен дагы бүгүнкү күндө ушундай жакшы аз убакытта өзүм жаш болсом дагы чоң жетишкендиктерге жетишип турам. Ата-энеси кызынын эмгектен баар табарына ишенимдүү көз карашта. Ананда бакыйган сот болуп, акты ак, караны кара деп турса, эл кызы болсо деп тилек кылышат. Балалык кыялдарын эске түшүрүп талышты. Эң улуусу болгондон ошондонбу же андан кийин иниси кечирээк келди. Анан ошо менин жанымда жүрүп эле, может, сыртта көп жүрчүбүз, тышкы малды тейлеп, үйгө кирсек үйдү тейлеп, ошондон болуш керек. Өзү да негизи зээндүү, анан эмгекчил дагы болот. Жанында тырышып эле жер тепсем кошо жер тебишип, аркы берки жашыл чапашыл чайдасак кичинекейинде ошо топурактарды эметип мен жасасам ошо артыман эле жүрчү да. Бутума бут болуп, колума кол болуп. Азыр негизи жакшы эле, көп жардам эле, эмгекчил да айтканыма. Анан өзү да иштеп жүрүп, автомойкач ийген да болгон. Иши менен чогуу аралаштырып. Негизи кызым ушу эмгекчил, ошого ыраазымын, рахмат. Ушундай өз эмгеги менен, өзүнүн тери менен иштеп, тырышып, ушу жумушун иштеп келатат аркалап. Жумушу да оор, түнгө чейин калат. Кээ бир күндөр баягы отчет учурунда 11-12ге чейин калат. Анан аяйын десем, мен өзүмдүн жумушумда көз жумуш болуп, мен да кеч келем да. Анан менден мурун келип, бизге тамак аш даярдап, кайра жумушка кеткенге жетишет да. Анан эс алып алсаңчы деген күндөрүбүз деле болот. Жок, мен баягы өзүнүн алдыга койгон максатын көздөгөнүнө жетмейин, эс ала албайт да. Бир жумушту бүгүн баштап алдыбы, ошону акырына чыкмайын, күн болобу, түн болобу жасайт да. Аны аякты жасап жумушун бүтүрүп келип, анан үйгө келет, бизге мага жардам берет, тамак ашын жасайт, бөбөктөрүн карайт. Анан баягы эс алганы Майрамдын эң негизи өзүн эс алдым деп эсептегени китеп окуп алса, анан пианино чертип же гүлдөрүн сугарып, ошолорду бир сыйра аралап карап келсе, өзү кадимкидей жеңилдейт да, эс алгандай болуп. Анан кичинесинен эле ошо гүлгө жакын болуп, 4-5 жашында эле көчөдөн гүлдү терип келип бизге подарка деп берип турчу да. Анан ошонусу азыр деле бар. Гүлдү өстүрүп, матростук чыгарып алып, анан баягы майрамдарда гүл подарок эткен бул аябай неме да, өзү мындай удовольствие алат да. Жакшы болуп, анан ошо кичинесинен эле эмгекчил болду. Көздөгөн максаты кичинесинен эле мен сот болом дечү да. Анан биз каршы болдук баягы неме
өзүңдөн эркиң күчтүү болгондон кийин медик бол дедик да. Медик болсоң сага жарашат дедик. Анан жок, мен эгер макул деди, макул мен окуп берейин, бирок окууну бүткөндөн кийин дипломду силерге берип коем, мен өз каалаганымды окуйм деп. Анан тайына тайтасына барыптыр, мага ушундай каршы болуп атышат деп. Анан эне атабыз да мугалим бизди айтты, силер өз каалаган окууңарды окугансыңар, биз каршы болгон эмеспиз. Анан каршы турбагыла, өзүнүн сүйгөн кесибин аркаласын деди. Анан макул дедик, барды өз күчү менен өттү. Анан жумушка киргизе албайбыз деп айттык. Ал убакта Майрамдын иштеген канча жыл болуп калды. Эми биз үчүн баягы сот системасына кирүү аябай акча требует этет деген түшүнүк болчу да. Ошондой ойлочубуз. Биз анча акча бере албайбыз, жумушка киргизе албайбыз дедик. Анан жок, мен өзүм деди. Анда дагы анан ошо курьерден баштап анан өйдөлөп азыр иштеп атат. Мына жакшы. Бул өз кесибин сүйгөндүк болуш керек деп ойлойм да мен. Өз кесибине берилип сүйгөндүгү менен ушундай ийгиликтерге жетип атат го деп. Китеп окуп эс алганды жакшы көргөн Майрамдын китеп текчеси ондогон адабий китептерге толгон. Анан албетте кесибине ылайык мыйзам жөнүндө китептери жыйылып турат. Үй бүлөнүн, ата-эне, бир туугандын таянычы, ишеничи болгон Майрам элге ишенимдүү кыз, кесипкөй адис.